Күз келип окуу жылы башталганда жыл сайын шаар ичинде унаа тыгынын көбөйгөнүн байкайбыз. Быйылдагы окуу жылы башталары менен Борбор калаанын көчөлөрүндө узун кезектер жаралып, жүргүнчүлөр, айдоочулар сааттап жол тыгынына калганын айтып арызданышууда. 20 мүнөттүк барган жерге 1 саатта жетесиң да. Мурда 20 мүнөттө жеткен жерге аябай пробка. Кыскача айтып кеткенде, пробка жылдан жылга азайбай эле, жылдан жылга көбөйүп жатат. Короче, кече 16 минут көрсөткөн жерге 36 минутта жетип бардым. 20 минут уже потеря. Мисалы 16 минуттук жолго 300 сом көрсөтсө, мен 300 сом дагы иштейм да 16 минут тура. Мурунку 20 минуттук жол мисалы азыр 1 сааттын тегерегинде убакыт болуп калды да. Ошон үчүн мурункудай эмес, кичине эртерээк расчет алып, эртерээк туруп, мокко универге келип атабыз да. Биз жакын арада жашагандар кечикпей эле келип атабыз, анан алысырактагылар кечип калышат. Мисалы үчүн Жалдагылар жолусу бул жакта 12-чи микрорайондогулар кечип калат да. Жол кыймылын камсыздоо башкы башкармалыгы тыгындын бир нече себептерин атап, анда унаанын көптүгү, окуу жылынын башталышы менен аймактардан келген студенттердин көбөйүшү жана айрым көчөлөрдү оңдоп түзөө иштери менен байланыштырууда. Ошондой эле региондордон шаар ичине кирип чыккан унаалар менен кошкондо Борбордо бир күн ичинде 600 миңге жакын унаа кыймылы болот. Ага ылайык жол тескөөчүлөр тыгындарды алдын алууда иш-аракеттер көрүлүп жатканы менен кызматкерлердин санынын аздыгы өз кедергисин тийгизбей койгон жок деген пикирде. Ошол 600 миңден ашуун автоунаанын кыймынын болгону шаарыбызда бир 400гө жакын кызматкерлер тейлешет да. Ал 400гө жакын кызматкерлер дагы бир эле жол коопсуздугу багытында эмес, андан сырткары жүзеки кызматы боюнча дагы жарандардан келип түшкөн ар кандай багыттагы чакырууларга да барып тейлешет. Анан коомдук коопсуздукка дагы багытында да иш алып барышат. Демек бул жерде кызматкерлердин дагы ачыгын айтып коюш керек, жетишпейчүлүк учурлары дагы катталат. Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорт инфратүзүмдөнүктүрүү департаментинин башчысынын орун басары Мерлан Алараевдин айтымында, оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жаткан жолдор сентябрдын аягында бүткөрүлөт. Мындан улам көчөлөрдүн ачылышы менен тыгын азаят деген пикирде. Алараев ошол эле учурда бүгүнкү күндө тыгындарды азайтууга багытталган иш-аракеттер менен бөлүштү. Биз тараптан ошол АСУД системасы киргизилген, бул борборлоштурулган система, бул атайын баягы светофорго атайын аппараттык комплекстти орнотуу менен ошол жерде болуп жаткан жол тыгындарын алдын алуу управление система немесинде баягы. Бул система бизде пилоттук режимде Байтик Баатыр Абдырахманов көчөсүндө, Алы Токонбаев көчөсүнөн Күреңкеев көчөсүнө чейин 16 жерде орнотулду. Андан тышкары дагы жүргүзүлүп аткан иштер боюнча айтсак, диагоналдуу жөө адамдар өтүүчү пешеходдук переходдорду дагы пилоттук режимде аткарылды. Бул Чүйүп проспектисинде Шопоков көчөсү менен кесилишинде жана Бейшеналиев көчөлөрү менен кесилишинде. Айрымдары тыгындын башкы себебин жолдун тардыгы менен байланыштырса, кээ бирлери шаар ичиндеги унаанын көптүгү менен байланыштырат. Ал эми анын чечүү жолдорунда метро куруу, асма жолдорун куруу сыяктуу жана башка жолдорду кеңейтүү сыяктуу сунуштарды айтышып келишет. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.